Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Педагогика жана социалдык иш бөлүмү кыргыз тили жана адабият сабагынын окутуучусу, урматтуу келечек ээлери болгон Кыргызстандын керегине жараган, эртеңки күнүбүз үчүн терең билим, татыктуу тарбия алып жаткан, өз кесибинин мыктайдысы болууга аракеттенген студенттер. Кайрадан биз сабакты уланталы, токтогулу чыгармасын баштайлы. Абир кечирбейт деген драманы даяр болсок, биз сабакты баштайлы. Саламатсыңарбы? Сабактын темасы Токтоболот Абдымомуновдун Абир кечирбейт драмасы. Сабактын максаты: А. Чыгарманын мазмуну менен таанышат. Б. Чыгарманын каармандары менен таанышат. Ал эми В. Нурдин менен Масадыктын образына Вен диаграммасын түзүшөт. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, драматург, кинодраматург, жазуучу Токтоболот Абдымомунов. Токтоболот Абдымомуновдун Абир кечирбейт драмасы аны драматург катарында такшалтып, бул жанрдын тишин чагып калган учурдагы 1963-жылы жазылды. Драма чоң ийгилик менен театрларда коюлду. Советтер Союзундагы 40тан ашуун театр сахналарында көрсөтүлдү. Абир кечирбейт адам абири тууралуу ушак айыңдын айынан бузулган уя, кайраган турмуш, талкаланган тагдыр жөнүндө баяндалган драмалык чыгарма. Ал адам жашоосундагы актуалдуу маселелерди козгоп, алардын өз ара мамилесин, сүйүүсүн, күрөшүн, достугун даңазалайт. Карама-каршы пикирлерди сүйүү менен жек көрүүнү, ишеним менен чыккынчылыкты көрсөтүп берет. Драматург интеллигент, жаштардын ички дүйнөсүн, психологиясын, нравалык адамдык сапаттарын ачууга далалаттанат. Автор көбүнчө моралдык, этикалык тармакка басым жасаган. Драмада жаш врач Нурдиндин психологиясына кеңири анализ берилип, чыгарманын сюжети башкы каарман Нурдиндин кыймыл-аракетине, кылык-жоруктарына, психологиялык толгонууларына тыгыз байланыштуу өнүгөт. Ошону менен катар дарыгерлер Масадык, Нияз, актриса кыздын ички дүйнөлөрү талданат. Автордун эң ийгиликтүү чыгармасы Абир кечирбейт Абдымомуновдун драматургиясындагы эң ийгиликтүү жазылган чыгармасы деп эсептелет. Бул туурасында кезегинде бир топ адабиятчылар, театр таануучулар баасын берген. Кыргызстандагы театр сынчыларынан тышкары Москвадагы театр журналынын башкы редактору Рыбаков бул драма менен кыргыз театры өзүнүн өнүгүшүндө туура жолдо тургандыгын айткан. Токтоболот Абдымомуновдун Абир кечирбейт чыгармасы менен театрдын алдында жаңы көркөмдүк милдеттерди койгон драматург экендигин көрсөттү деп белгиленген. Ал 1965-жылы. Саясий кургаяликте сахнага чыккан. Драма 1962-жылы жарык көрүп, дароо эле сахналаштырылган. Ошол жылдардан тарта дээрлик 10 жылга чокул театрлардын репертуарларынан түшкөн эмес. Кезегинде Кыргыз мамлекеттик драма театрынан тарта башка театрлардын далай актер менен актрисаларынын багын, дараментин, талантын ачкан чыгарма болгон. 15 жыл ичинде 400 ирет коюлган. Абир кечирбейт Кыргызстанда, Москвада жана ошол кездеги Советтер Союзунун бир катар шаарларында көрсөтүлгөн. Ал эми 1977-жылы анын 400 жолу коюлган юбилейи майрамдалган. 40тын кырындагы чыгарма көптөрдүн сүймөнчүлүгүнө арзып, кезегинде театрларда аншлаг менен коюлган чыгарманы автор 40 жашында жазган. Андан уланбы Айтур драма авторго психологизмдин жаңы ыкмаларын, жолдорун табууга мүмкүндүк берген. Чыгарма түрмөдөн жаңы эле чыккан Нурдиндин шаардагы балдарына келаткан айылдык бир кара адамга жолугуп, экөө сүйлөшүп, сөздөн сөз чыгып отуруп, карыя Нурдиндин жакшы адам экенин билсек, Нурдин таңданып, менин жакшы адам экенимди кайдан билдиңиз деп сурайт. Карыя көзүмдөн байкап турам деп жооп берет. Мына ошол кырдаалды байкаган окурман да
көрсөтүүгө болот. Нурдиндин өзүнүн сүйгөнү, актриса кызга үйлөнгөнү жаткан күнү аны жолдошу Нияз бузат. Актриса Масадыкты сүйөт. Нурдин Москвада жүргөндө эле ал экөө дайым бирге болуп, тоого гүл терип, эс алганы бирге барышып, эчак эле биригип алышкан деп Нияз буга Нурдинди баардык жагынан ынандырат. Ачуусу келген Нурдин кетмек болгондо астынан тосуп кетирбей койгон Масадыктын машинасы менен койдуруп кетет. Масадык өлбөй калат, бирок бул кылмыш үчүн Нурдин соттолот. Кийин түрмөдөн келгенден кийин да ал актриса кыздын күйөөсү Омурго жолугат. Актриса Мамасадыкка турмушка чыкпаганын билип, эми Мамасадыктын мунун себебин билмек болот. Мамасадык канча жолу өзүнүн таза экенин айтса да, бул бузукулукка Нияз күнөөлүү экенин какшаса да, Нурдин ал сөздөргө ишенбейт. Качан гана Сейит бардык чындыкты айтып берип, толук далилдеп салгандан кийин Нурдин бардык күнөө өзүндө болгондугун толук сезип, өзүнүн Абир алдында кечиримсиз иш кылгандыгына өкүнөт. Актриса кыздын чыныгы сүйүүдөн ажыратып, Масадыкты майып кылган өзүнүн Абир экенин туюп, муну эч убакта кечирүүгө болбой тургандыгын билдирет. Демек, ар кандай кыйын, татаал кырдаалдарда да адам аны сабырдуулук менен иликтеп, чындыкты туура баамдап, анан туура чечимге келсе гана өз Абиринин алдында таза бойдон калмакчы. Антпесе Абирине балта чаап коюшка болот экен. Ал эми андай учурда Абир эч убакта кечирбейт деген жыйынтык драманын негизги сюжеттик өзөгүн идеялык мазмунун Акын Белеков адам баласынын жан дүйнөсүнүн татаалдыгын төмөндөөгүчө көрсөйт. Адам деген кандай татаал аппарат, капкактарын кандай адам ачалат, кээ бирөөлөр тетигинен жаңылып келтиришет, бири-бирине акырат деп абдан жакшы элестетип айта алган. Токтогулот Абдымомуновдун Абир кечирбейт драмасында адамдын жан дүйнөсүнүн дал ушул татаалдыгы, анын тетиктеринен жаңылган адамдын кандай абалда калаары эң жакшы сүрөттөлгөн. Чыгармадагы каармандар менен таанышсак, Нурдиндин образы. Нурдин дилинде жаман жигит эмес, докторлук кесипти мыкты билген, элдин ден соолугу үчүн пайдалуу көп колунан иш келе турган адам. Келечеги кең профессор Сулаймановдун шакирттеринин ичинен тыңы ушул Нурдин. Ак көңүл, боорукер, жолдоштукка бекем, өтө ишенчээк жана анча-мынча чапчаң, курч адамдардын баарын өзүндөй таза деп ойлойт. Ошон үчүн ал эң жакшы досу Масадыктын Нияз жөнүндө айткан сөздөрүн анча эле салбай, Нияздан терс жактарынын бар экенине маани бербей, аны ак ниет, арамдыгы жок таза жолдошум деп эсептейт. Масадыктын образы. Масадык эң жөнтөмдүү, адамгерчилиги бийик, жолдоштукка сүттөй таза, чынчыл, ак ниет, ак пейил, жумшак, сабырлуу, токтоо жигит. Масадык өтө кечиримдүү, гумандуу, туруктуу, токтоо адам болгондуктан актриса менен жолдоштук мамилесин сактап кала берди. Атүгүл тилин албай, сөзүн укпай, сөзгө келбей, машинасы менен уруп өлтүрүп кое жаздаган Нурдинге да өтө сабырдуулук менен мамиле кылып, анын биротоло ары түртпөй, кең пейилдүүлүгүн көрсөтөт. Ошентип, Абир кечирбейт драмасы Токтоболот Абдымомуновдун чыгармачылыгында эмес, жалпы эле кыргыз драматургиясында адам психологиясын тереңдетип, ачып көрсөткөн жана ар кандай иш үчүн адам өзүн дайыма жоопкерчиликтүү сезип, өзүнүн Абир, ар намысы эч убакта унутууга болбостугун ар бирибиздин эсибизге салган мыкты чыгарма катары жашай бермек. Тапшырмалар менен таанышып алалы. Биринчи тапшырма жазуучунун чыгармасын ролдоштурууга окуйбуз. Экинчи тапшырма чыгармадагы каармандар образына комментарий жазабыз. Ал эми үчүнчү тапшырма Нурдин менен Масадыктын образына Вендин диаграммасын түзөбүз. Текшерүү үчүн суроолор. Биринчи суроо:
чыгарма кайсыл жылы жазылган? Экинчи суроо. Токтоболот Абдымомуновдун А бир кечирбейт чыгармасы 15 жыл ичинде канча жолу сахнада коюлган? Нурдин эмне үчүн камалып чыкты? Төртүнчү суроо. Нияз кандай адам? Бешинчи суроо. Нурдин эмне үчүн сүйгөнү актриса кызга үйлөнбөдү? Алтынчы суроо. Нурдиндин тагдырына ким күнөөлүү? Жетинчи суроо. Чыгарманын аталышы эмнени түшүндүрөт? Сегизинчи суроо. А бир кечирбейт драмасынан талкуулангандан кийин кандай жыйынтыкка келдиңер? Төмөндөгү тапшырмаларга жана текшерүүчүн суроолорго жооп бергениңерден соң мага өз жообуңарды социалдык тармактар жана YouTube каналы аркылуу өз оюңарды билдирип, тапшырмаларды аткарсаңар болот. Биз албетте байланышта болуп турабыз. Мына ошентип сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.